Саламатсыңарбы балдар? Мен силерге ар дайым күндөй бийик, күндөй жылуу, күндөй мээримдүү болуп жүрүшүңөрдү каалайм. Ошону менен бирге маанайыңар ар дайым ачык болушун каалайм балдар. Бүгүн биз кыргыз тил сабагынан телесабакты көрдүк. Бүгүнкү темабыз сүйлөмдүн баш мүчөлөрү Э жана баяндооч боюнча болду. Анда өз билимибизди текшерип, тест тапшырып көрөлү. Бүгүн бизге конокко кичинекей чычкан келди. Ал өзү менен кошо суроолорду дайындай келди. Анда ушул кичинекей чычкандын суроолоруна жооп берип, көңүлүн көтөрөлү. Баштадык. Сүйлөмдүн баяндоочун тап. Асан апасына кат жазат. Жооптору: Асан жазат апасына. Туура жообун белгилейбиз. Кийинки суроого өтөбүз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар? Жооптору: баяндооч, баяндооч, айкындооч, айкындооч, Туура жообун тапкан болсок, белгилеп коебуз. Кийинки суроого өтөбүз. Кандай суроолорго жооп берет? Жооптору: эмне кылды, эмне кылат? Кандай, эмне кылат? Ким, эмне? Туура жообун тапкан болсоңор, азаматсыңар. Баяндооч эмнени билдирет? Жооптору: сүйлөмдөгү ээнин өңү түсүн билдирет. Сүйлөмдүн ээсин билдирет. Сүйлөмдөгү ээнин кыймыл аракетин билдирет. Туура жообун тапкан болсоңор, азаматсыңар. Кийинки суроого өтөбүз. Баяндооч кандай сызылат? Жооптору: эки түз сызык менен, бир түз сызык менен, толкун сызык менен. Туура жообун табып, белгилеп коебуз. Азаматсыңар балдар. Биз абдан кубанычтабыз. Чычкан да абдан кубанычта. Бардыгын туура белгиледиңер деп ишенет. Анда саламатта калгыла.